Мен ушу оорууну уккандан бери мен жашап кетемби деп да аракет кылып жашап атам. Мен барган сайын артка кеттим десем болот. Анткени күнүм өткөн сайын оорум күчөп кетти. Мурункудай көп баса албай калдым. Көп узакка чыга албаймын. Элден ушу сурап эме кылып жардам берсе, ушу элге окшоп Индияга болсо да барып дарыланып, балдарым астына кайра келсем деген ниетим бар. Ушу оору менен күрөшүп келатам. Ооба, күнүнө берип турабыз. Кээде катуу нервтенип, жинденген убакта 2-3 маал, кээде 4-5 маалдай ичип салат дарыны. Анан көбүнчө ошол дары менен жатып уктап, дары менен туруп калды. Постоянно аптечка, сумкасы алып аптечка көтөрүп жүрөбүз уже. Көчөгө чыксак да, сыртка чыксак да аптечка менен чыгып. Бул жерге болсочу достор, мынагу жер биз көрүп турган бир комнаталуу бөлмө, бул ушул жер Батир экен да. Бул жерде квартирада айына 5000 сом төлөнөт, Ооба. Бирок могу жерчи достор, суук экен. Кечинде кантип жатып атасың? Суук экен го бир. Бираз плитаны сайып атабыз. Көп сайсак Чыштап салат. Кайра эме өчүп калат, Бирок мунун ичи суук экен. Кечинде балдар да азыр ооруп атат деп атасыңар, Экөө ооруп атат. Экөө тумалап атат экен. Карабайсыңар эми достор. Могу үйдүн ичинде мына мондай эле гана эме экен да достор, мындай чындыгында акыбал оор экен да. Бул жылуураак болсо да жакшы болмок, шарттуу болсочу. Бизде шарттагы эме мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн колдон келишинче бир кол сунайлы достор, бир колдон келишинче. Мына жерде квартплата айына 5000 сом экен. Азыр болсо күн сууп келатат. Бир жерде мына эме жок экен, паровое отопление жок. Только плита менен. Мына достор, эми колдон келишинче кол сунганга аракет кылайлы. Кудай буюрса, мындай чөй жүрөгөн кыргыздын уул кыздары сиздин биздин жардамга чындыгында муктаж болуп турат. Ошонун көздөрүндөгү бир жашты сүрткөнгө аракет кылып, кайгынын көз жашы кубанычтын көз жашына айланып, жакшырып калышты насип кылсын жараткан Аллахым. Мен муну 2 ай мурун уктум диагнозумду. 2 айга чейин мен негизи мындай эле ооруп атам деп эле жүргөм. Мындай ооруп атам, ушу шамалдап калган окшойм деп эле ушундай өзүмө мындай жеңил эле диагноз коюп өзүмчө ошентип ойлогонмун. Анан 2 ай мурун муну уккандан кийин мен аябай жаман болдум. Врачым али жаш экенсиң деп мага ачыгын айтты врачымчы. Ушинтип ооруп калыптырсың, ушундай болуп калыптырсың деп, ракурс менен эме болуп калыптырсың депчи. Анан 3-чү стадияда. 3-чү стадияда экен. Анан мен угуп алып өзүм дагы аябай шок болдум. Анткени мен мынчалыкка барып калат деп ойлогон эмесмин. Анан бир сыйра лечение алып чыктым. Бир сыйра лечение алдым. Химиотерапия алдым, химия алып, бирок аябай оор. Бир химия алдым. Ооба, бир химия алдым. Аябай оор болду мен үчүн, анткени каным дагы аз болгон үчүн кан куйдурттум. Отурум кандын дарыларын да кошо алып аттым, уколдорун алып, анан кан куйдуртуп барып кайра химияны уланттым да. Канча жыл химия? Бир эле жолу химия алдым. Азыркы учурда жашың канчадан бул балдарды кандай багалайсың? Ошол тууралуу айтсаң, Азыркы учурда 39га чыгам ушул жылы. Балдарымды өзүм менетим менен Москвада жүрүп иштеп өзүм бакчы элем. Азыркы учурда эми жалгыз бой энемин.
азыр балдарымды бакканга эмем жок, анткени иштей албай калдым. Балдарым жанымда, квартирада турабыз. Бишкектемин. Учурда ушу больницага көрүнөйүн деп ушакка келгем. Ушул жерде турам азыр. Менин атым Айсел. Мен үйдө эң чоң болом. Менден кийин 5 бар. Мамамдын оорусун уккандан кийин коркуп сезим күчөп кетти мен. Анткени эң чоңумун 5 бар да жанымда. Кантем буларды кантип карайбыз, кантебиз деп. Папамдардан жардам күтсөк, алименти 4500. Ал бир кап унга 2 кило картошка, 2 кило пияз караң деди. Бир айга вообще тамак аркыры жетпейт. Жакта мамам иштеп салып турчу, бирок мамам ооруп келгенден кийин кыйынчылык көп болуп кетти. Сиңдилеримди папасына жөнөттү. 2 ай жүрүштү, 2 айда. Ушундай кыйналып кеттик, вообще бири-бирибизди сагынып. Жактан сүйлөшпөй эле деп булар тыйып коюптур. Булар корккондон сүйлөшө алышпайт. Бири-бирибизди сагынып, күнү-түнү ыйлаган күндөрүм болду. Сиңдилерим жанымда эмес деп. Бир тууган болуп, бир тууганымын үнүнө зар болдум. Ушундай кыйналдым. Мамам жакшы эле жаныбызда болушун каалайм. Өзүм шеяда иштейм деп акча таап жардам берген аракет кылып атам, бирок мен иштеген күнүмдүк продуктага да жетиши кыйын болуп кетет экен. Ошон үчүн силерден жардам сурайм. Апам жашасын, жакшы болуп кетсин. Биздин жаныбызда дайыма күлүп жайнап жүрүшүн каалайм. Майназ, мен 10 жаштамын. Мен апамдын 4-чү кызымын. Апам оорубасынчы, апам сакайып кетсин. Биз апам жанында болушун каалайм. Биз дайыма апам менен күлүп жайнап жашабыз. Сураныч, бизге жардам бергилечи. Апам сакайып кетсин, жаныбызда жашасын. Биз чоң үй бүлө болобуз. Биз апам жанында дайыма болобуз. Биз ажырабайбыз. Апамды биз жакшы көрөбүз. Сураныч элдер, бизге жардам бергилечи. Апам сакайып кетсин. Менин атым Айгерим. Мен апамдын 2-чи кызы болом. Биз атам менен апам ажырашып кеткенине 8 жыл болду. 8 жылдан бери апамдын колундабыз. Апам бизди иштеп өзү карайт эле. Апам Москвада жүрчү. Биз таңемдин колунда болчук. Апам иштеп акчасын салат эле. Андан кийин 8 жылдын ичинде биз 2 ай атамдын үйүндө болдук. Биз апам Москвадан ооруп келди. Апам Москвадан ооруп келгенде биз катуу ооруп экенин билген эмеспиз. Апам бизди жөн эле ооруп атат деп кичине айыгалайын деп атама салды. Атама бардык. Мен мектепте болчумун. Телефонума сообщение келип калды. Кирсем, эжем видео жөнөттүр. Апам YouTube'да жүрүптүр. Жардам бериңиздер. Рагор менен ооруп атам деп. Мен ошол жерде мектепте кечке отурдум. Үйгө барып апама келгенин даярдандым. Эртеси күнү апамга жолго чыктык. Апам биз келген күнү ооруп баса албай дары ичти. Апам мурункудан башкача баса албайт. Апам мурункудан аябай өзгөрдү. Башкача болуп калды. Көп сүйлөй албайт. Катуу сүйлөй албайт, баса албайт. Басса катуу ооруп жатып калат. Дары менен жашайт. Кыргыз элим, апама жардам бериңиздерчи. Апам жөнөкөй оору менен ооруган жок. Аябай чоңураак оору менен ооруп атат, айыкпаса оорусу менен.
Sizlerden жардам сурайм. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Зымыраган өмүрлөр өтүп жатат. Кимибизге Аллах Таала кандай өмүрдү берди, аны өтүп атабыз. Ар кимде ар кандай көзүрмөндөр өтүп жатат. Кантсе дагы кээ бир адамдар оору менен алышып жатат. Кээ бир адамдар жашоодо ар кандай бир машакаттардын айланасында жашап атабыз. Бирок достор, мына үй бүлөдөгү мындай кыйын кырдаал чындыгында мындай бир көздөн эмес, жүрөктөн бир жаш тамгызат анткени тагдырдын бул тамашасы, тагдырдын татаал бир жолдору ар кандай адамды бир эмеге салат экен да достор. Мындай жашоонун бир нерсесине бир сын пикирден да алыспыз. Жөн гана ыйлап аткан бул үй бүлөнүн көз жашын сүрткөнгө жарайлычы. Келгилечи сөзүбүздү азайтып, болушунча муну максималдуу бөлүшүп койгулачы. Просто бул үй бүлөдө мындай тырмактай балдар, кыргыздын кичинекей мындай эртең бычакка сап боло турган жигиттер. Кыргыз эч убакта кыйынчылыкта мындай мындан да оор замандарда таштаган эмес. Бүгүнкү жашнакай бейпил жашоодо мен таштабайт деп ишенем, анткени элибиз, журтубуз канчалаган адамдарды жакшыртып алдык. Элибиз ынтымагыбыз менен мен ушинтип силердин алдыңарда сүйлөп, келгилечи, жакшыртып алайлычы деген чакырык бүгүн миллиондогон акчалар чогулуп келет. Ошол миллиондор ушул үй бүлөдө чогулуп калсынчы. Мындай балдар эртең ушул кучагындагы энесинен ажырап калбасынчы достор. Менин колуман келгенде эле ушул. Келбей коеюн десем, мындай мөлтүрөгөн кыргыздын кыздары отурат. Менде 6 баласы бар эне экен. Баатыр эне. Мындай жалгыз ушул балдарды багып, кыздарды багып, тырмалаңдап, бүгүн ушуну бакканга өзү эч кимден жардам сурабай, өзү күчү менен мээнет кылып, эл жүргөн Москвада жүрүп, ошакта дагы ысык суукка эч эмесине карабай, балдарын багып аткан эне бүгүн эч кимден жардам сурабай эле өзүм багам, өзүм үй алып, өзүм ушул жашнакай эрежеге жеткизем деген эненин үмүтү бүлбүлдөп турат достор. Ошол өмүр шамы бүлбүлдөп турат. Дарт, бул жаман оору дарт тооруп турат. Ошон үчүн бүгүн колдон келишинче могу видеону көбүрөөк бөлүшкүлөчү, көбүрөөк комментарий жазып, көбүрөөк дуа кылып койгулачы. Ошого бул үй бүлө муктаж достор. Менин колуман келген мен жасайын, силер колуңа деген силер кылгыла. Биз бүгүн аз өмүрдө жакшылык кылып калайлы. Биздин өмүр өтүп жатат. Сооп таба алайлычы. Бүгүнкү жасап аткан аракетибиз, соопторубуз эртең жылаңач кеткен мезгилде сооптору сиз менен бизге пайда болот. Бүгүн берген жардамыбыз бул үй бүлө үчүн болсо, мындай кыздар эртең апасыз жашоосун кантип жашашат. Ошону эске алып, жакшы адамдар, түшүнгөн адамдар, адамдык, эне мээри менен баланын кадырын билген адамдар. Ушуга бир колдон келишинче кол сунуп коелучу, ошого чакырык кылам. Мен силерге ишенем, элиме, журтума ишенем, ыраазычылык да билдирем. Ушу канча адамдар жакшы болуп келди, анан рахат. Менин колуман келген ушул. Сен өтүнүчүңдү аткарып, келип, кеч болсо дагы келип, эртең узак улуу сапарга чыгайын деп атам, ошол алдында дагы сенин батаңды алып, ошол кичине болсо да пайдам тийип, кичине болсо да дары-дармеңет, элимдин, журтумдун жардамы болуп турса, ушу келип чыгарып берип койсом, мен келип кеткенден кийин чогулуп калган акчасын айтып, сүйүнүп кайрылышат. Жакшы болуп келгендер кайрылып, ыраазычылыгын айтып, рахматын айтып отурушат, батасын берип отурат. Ошо жакшыргандардын катарында бол, балдардын кашында аман бол. Сенин ордуңду эч ким толуктай албайт, толтуруп да бере албайт. Сенин ордуң бөксөрбөсүн. Ушул балдардын кашында аман бол, мен тилектешмин ушу Кудайым буйрса. Аллах Таала берген дартына шифа берип, Кудайым буйрса ошону. Амин. Аллахумма гфирли ва ли валидайя ва листазия ва джамиал муъминин вал муъминат вал муслимин вал муслимат. О Аллахым, өзүң мээримдүүсүң, өзүң боорукер затсың. Аллахым, өзүңө гана таянабыз, өзүңө гана жалынып, жалбарып, өзүңдөн гана жардам сурайбыз Аллахым. Сен мээримдүүсүң, сен боорукерсиң. Бизди жоктон бар кылган Аллахым өзүңсүң. Бар турган жаныбызды жок кылуучу да алуучу да өзүңсүң. Аллахым, биз сенин колуңдабыз, сенин буйругуң менен биз өмүр сүрөбүз. Аллахым, сен ушу берген дартыңа өзүң шифа берген, өзүң мээримдүү деген сыфатың бар. Ошо мээримдүүлүк сыфатың менен ушул 6 баланы жетим калтырбай, Аллахым, эне мээримине зарыктырбай,
мээримдүүлүгүң менен берген дартыңа шифа берип ушул үй бүлөдө эне оорду бош калбасын. Аллахым, өзүң кадыр затсың. Сен бол деген нерсе болот. Сен каалаган нерсе болот Аллахым. Биз өз каалообуз менен бул жашоону жашай албайбыз. Сенин буйругуңда, сенин каалооң менен ушул үй бүлөдө ушул балдардын, наристелердин көз жашы төгүлбөшлүгүнө сен өзүң айткансың. Аллахым, Куранда өкүм кылгансың. Ушундай муктаж болуп турган жандардан бары кабар алгыла дегенсиң. Мен ошол буйругуңду аткарып коюу максатында гана келип, мен дагы өзүңдөн үмүт кылып, сооп таап калсам экен деген, сен берген өмүрдү сенин жолуңа жумшап, сенин ыраазычылыгыңды тапсам экен деп келип отурам. Ар бир кадамдарымда чоң үмүт менен кадам басам. Бирок ар кандай анча мынча өйдөлдөй сөздөргө сабыр кылганга аракет кылып жатам. Бирок пайдам тийсе экен дейм, зыяным тийбей деп. Ошол үмүттөрүбүздү өзүң орундаткын Аллахым. Ошо Кудайым буйруп, эртерээк жакшырып, ушу балдардын катарында аман болушуңа тилектешмин. Кудайым өз мээримдүүлүгүндө кабыл кылсын, Кудайым буйрса. Роббана атина фид дуня ахсанатан ва фил ахирати ахсанатан ва кина азабан нар. Ушул биз 4 бир тууганбыз. Улуу эжем рак оорусу менен ооруп калды. Ушул эжеме жардам беришиңерди суранабыз. Биз үчүн, апам үчүн, бир туугандар үчүн, кыздар, балдар үчүн жашап кетишине үмүт кылабыз сиздерден, эл журтум. Өзүңөр жардам бериңиздер сураныч. Эжем эч качан оорудум дебечи эле. 6 баланы төрөп, 6 баланы чоңойткучакты оорудум деген сөзүн айткан эмес эч качан. Быйылкы жылы ушул оорудум деген сөзүн угуп, рак болуп калганын угуп, денебиз ыркырап, аябай жаман болдук. Силерден сураныч эл журтум, жардам беришти унутпаңыздарчы. Көп түкүрсө көл болот дейт го. Ушул сөздөрдөн сураныч сиздерге. Эжем үчүн жардам бериңиздер, балдар үчүн. Эжем жашап кетсин. Мен ушул эжем жашап кетишин каалайбыз. Себеби колу бизди дагы колу менен чоңойтуп баккан бизди дагы эжем. Балдарын дагы балдарын үчүн жашашты аракет кылсын. Биз дагы колуна кол, бутуна бут болуп отурабыз. Ушу эжемен каар алайын деп Жаабат Базар Коргонунан келип отурам. Эртең кайра кетем, Кудай кааласа. Эжемдин ден соолугу чын болуп кетсе, биз үчүн чоң ыраазычылык болот эле. Эл журтум, жардам бериңиздер, сураныч сиздерден. Ушул кичинекей балам боюмда бар да ажырашканбыз. Ошол менен 7 жыл, 8 жыл болуп калды, почти 8 жылдан бери. Ооба, өзүмүн көзөмөлүндө өзүм эме кылам. Апам багып берип атты, энем. Апамдын колунда болушту. Мен өзүм иштеп, Москвада болдум. Акча салып, балдарыма эме кылып. Кийин ушинтип ооруп калганымды билип, июнда келдим мен. Келгенде бирок көрүнө албадым, башында келгенде. Бир аз эме болуп жүрүп калдым, кийин барып анан көрүндүм больницага. Мен Азамат байкени эмесин тапканга мен кайрылуу сурап эме кылдым. Мен Эрнис ким эле Эрнис Бырчы барго, ошо Эрнис Бөрбаевдин өзүнө кайрылдым. Прямой эме кылып, звонок кылып, номерин таап анан кайрылсам, ошо сизди сунуштады. Биз ага чейин деле мен эмелериңизди көрчү элем өзүчө, TikToктон, анан Instagramдан көрчү элем да. Анан сизден жакшы болуп келген кыздардын өзүлөрү менен да мен сүйлөштүм. Ошо Индияга барып жакшы болуп келдим. Буйрса жакшы деген эмелерди угуп мен өзүм сүйлөштүм. Анан мен ушу менен эмеге кылып сизге ынтыла бердим. Өзүм 2-3 жолу звонок кылдым сизге. Анан ушу бошой атам деп эме кылып, анан кел дегениңизден астыңызга бардым. Ушу жаныңызга барып биринчи видеону ушу жаныңыздан алдым. Мен көп эмелериңизди көрөм өзү негизи башында эле. Апам Москвада анан бияка келгенде дагы шайыр болуп жүрчү. Анан бул оорусу биз уккан деле эмес болчу. Анан кийин кокустан эле угуп калдык буну. Эжем көрсөтүп чыгарып жөнөткөндөн. Биз бияка келерибизде атам менен урушуп
уруп кетти. Анан биз келген күнү дарисин ичсе да токтобой баса албай калды. Мама дәрілерді алып берем, төшектерді алып берем, ысык төшек. Апама көп нәрселерді кылып бериш керек апаларыма. Үйленсем апамдын жанында болом, үйленбесем деле апамдын жанында боло берем. Апам оорубаганы каалайм. Дайыма жаныбызда жүрүп, шайыр болуп, күндө күлүп, ар жака барып, үй бүлө болуп жашаганыбызды каалайм. Эки бул оорусу жок болуп кеткенин каалайм. Апам сакайып кетишин каалайм. Апам сакайса артеке кылып берем, каалаган нерсесин кылып берем. Апам биздин жаныбызда жашашын каалайм. Эч жака кетишин каалабайм.